Бүгүн 2 сентябрь өлкөнүн бардык билим уяларында биринчи коңгуроо жаңырды. Жаңы окуу жылы жаңы дем менен башталып, билимге чакырык ташталды. Быйыл өлкө боюнча мектеп босогосун 150 миңден ашуун окуучу аттап жатат. Алардын катарында Ош шаарынын тургуну Айнура Абдыжапарованын уулу да 1 класска кадам шилтеди. Ал окуучулардын саны жылдагыдан көп экенин айтат. Биз ушул номер 4 Киров атындагы орто мектепке уулубузду 1 класска алып келдик. Балабызды алгач жаз мезгилинде электрондук каттоо боюнча эле өтүп, анан ошол мектепти тандап калдык. Ошол жакшы окусун, мектептин жамааты, ошол негизги окуучулардын билимге болгон умтулуусу жакшы экенин угуп, ошол мектепти тандап калдык. Ушул тушта билим күнү өлкөнүн бардык мектептеринде майрамдалып жатат. Оштогу номер 4 Киров гимназиясы да мектеп босогосун аттаган окуучуларды майрамдык салтанат менен тосуп алды. 3 айлык эс алуудан кийинки жаңы окуу жылына билим берүүнүн сапатын арттыруу маселелери коюлду. Баары электрондук каттоодон өтүп, бүгүнкү күндө мектебибиздин эшигин аттап, мына кубанычтуу келип отурушат. Окуучуларды айта турган болсок, чындыгында класстарда баланын саны көп, ошондой болсо дагы мүмкүнчүлүк болушунча буларга шарт түзүп, ошо ар бир окуучуга, ата-энеге, мугалимге ошо оорчулук келбеш үчүн болушунча мектептин ички материалдык абалдарын дагы оңдоп түзөөдөн өткөрүп, мебель менен камсыз кылып, бүгүнкү күндө жалпы окууга даярдыгыбыз жакшы. Бул жылы Ош шаарында мектептердин саны көбөйгөн. Административдик аймактык реформанын алкагында шаарга 16 мектеп кошулган. Эми аларды тейлөө Ош шаардык билим берүү башкармалыгына жүктөлөт. Жалпы шаар боюнча 110 миңге жакын окуучу билим алат. Мындан улам айрым мектептерде окуучулардын саны 2 эсе көбөйүп, кошумча имарат куруу муктаждыгы бар. Мурун ошо 56 мектеп бар эле. Азыр АТРден 16 кошулду. Бизден 2 мектеп чыгып кетти. Ошо 70 мамлекеттик мектеп болот быйыл. Мына ирригатордо бир жаңы мектеп ачылат. Кудай кааласа ал да ошо ачылуунун алдында турат. Жалпы бизде ошо 70ке жакын жалпы билим берүүчү мектептер иштейт. Жыл аягына чейин эми бизде азыр 2 мектептин курулушу жүрүп атат. Ошол экөө берилет. Эмдиги жаңы окуу жылына карата берилип турат деген ишеним бар. Онадырда бир мектеп, анан мына неме мектеп-интернат. Жаңы имараты курулуп, ошол пайдаланууга берилет. Буга чейин мектептерде жаңы окуу жылынын башталышы менен бир катар өзгөрүүлөр күтүлөр айтылган. Анткени 12 жылдык билим берүүгө өтүү реформасы башталган. Билим берүү министрлиги бул жылы 12 жылдык билим берүүгө даярдык гана көрүлөрүн белгиледи. Учурда мектептер мурунку тартипте билим берүүнү баштаган. Эми азырынча ошол маселе боюнча мындай болсун деген көрсөтмө бериле элек. Анан ошо нөлөө класстарга быйыл 6 жаштан баргандардын бар жогун кайсы бир ошол окуу жылынын ичинде 1 класска өтүп калышып эле, анан 1 класстар 2 класс болуп калат деген эмелер бар. Себеби бу жерде дагы карап тандоо жүргүзүлүп калышы мүмкүн. Азырынча мурункудай эле тартип, Азырынча бүгүнкү күндө мурункудай эле тартип менен кетип атат. Баалоо ошол эле тартипте кетип атат. Бул боюнча атайын көрсөтмө берилсе, ошого карап туруп баалай беребиз. Эми мунун баалаганда окуучунун билимин 5 балдык система мененби, 10 балдыкпы, 100 балдыкпы, баары бир окуучунун билими бааланат. Өлкөдө 2377 мектеп бар. Анын ичинен 204 жеке менчик мектептер. Анда 1 490 миңден ашуун бала билим алат. Эске салсак, өлкөдө 2023 жылы 105 мектеп пайдаланууга берилген. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. В увлекательное путешествие с буквами и цифрами.